Мен ошончо катуу ачуу тийсе дагы алынат деп айтам. Болду, алынат. Болду. Каладагы эски аталыштагы ХБК Кичи районунун шаарга келген ар бир конок жакшы билет. Калкчы чайгашып көп кабаттуу үйлөр Союз кезинде эле түптөлгөн. Көп кабаттуу үйлөрдүн айланасындагы баш аламан таштандыга толгон көрүнүш шаардын 4 тарабында бар. Айрыкча үйлөрдүн биринчи кабатындагылар айланасын тосуп кампа көпчүлүгү дүкөн ачып алган. Шаардагы мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү жана көртөндүрүү долбоорунун экинчи этабы жыл жаңырары менен Калкчы жайгашкан Манас ата муниципалдык аймагынын Уркая Салиева көчөсүнө түшкөн. Иш ыргагы күчөп 3000 метр тосмо 300гө жакын үйдүн айланасы бошотулган. 3 муниципалдык ишкананын 30дан ашуун кызматкери тартылган. Бардыгы шаардын элинин шаардыктагы кызыкчылыгы үчүн макул. Хорошо. Кийинкиси Менде бир суроо ушул жерде ала турган болсо проект отургузасыңар, ошо оңой болобуз. Жолду кеңейттиңер. жок, анда да тарамыз. Бу жерде алганыбыз менен Саттык кылып башка жана биз сөз бактарар эгебиз да. Ордунча. Ушул боюнча анау Шакирова боюнча жалаң бизге неме кылып атат. Себеби баягы неме сакталбай калган атат. Үйлөрдөн 2 метрден 2 метр таштап турган негизги үйдүн тагына эгип калган деп. Бул сүйлөшөбүз өкмөттөн. Бүгүн кала башчысы Талайбек Сарбашев долбоордун жүрүшү менен таанышты. Шаардыктар менен жолугуп, каланын заманбап инфраструктурасы үчүн долбоорго көмөк көрсөтүүнү суранды. Үйлөрдүн кесилишиндеги темир гараждарды көпчүлүк жашоочулар кампа катары пайдаланат. Кечкесен унаа койгонго жай талаш болуп, жөөтмөктөрдөн өтүүгө мүмкүн болбой каларын жашоочулар айтты. Эскертүүлөр берилген соң дароо сүрдүрүлүүдө. Көп жылдык каралбай калган бактар кыйылууда. Көртөндүрүүгө каршылык көрсөтүп, нааразы болгондор дагы көп. Кезектелер кара тура эмес да. Же болсо сүйлөшүп кылгыла, биз башка жерден жер берели, мындай чегерактан жакшынан салып алсын. Сүйлөшкүлө да мындай. Бирок сүйлөшүп келиш керек. Дондон азыр. Буну алып койсоңор канча машина токтойт. Шаардын эмен дондордун ортосуна келип Бошотулган аймакка эс алуучу жай жана унаа токтотуучу муниципалдык гараждар курулат. Жийделик көчөсүнөн Касымалиевага чейин 1 чакырым аралыкка жаңы асфальт төшөлүп, жол кеңейтилет. Жарыктандыруу системасы жаңыртылып, көп кабаттуу үйлөрдүн балкондору бир типтен жасалып сырдалат. Быйылга пландаштырганыбыз ушу эң негизгиси Салиева көчөнү тартипке келтирүү. Буга жакын арада эл дагы мына сиздер да күбө болосуздар. Мына сметасы аныкталып калса, биз тендерге коебуз. Ошо уткан компания Кудай буйруса ушул ишти жаз астында баштайт деген ойдобуз да. Эми бул ишти көрүп атасыздар өзүңөр. Биз дайыма шаарда ушул бир ишти кыларда аябай тоскоолдуктар көп болуп атат. Себеби буга чейин мыйзамсыз туура эмес токтомдор чыгарылып берилип калган же болбосо ошол эле элдер туура эмес мындай кошумча курулуштарды куруп алган объектилер да көбөйүп атат да. Жол четиндеги дүкөндөрдүн ээлерине 1 жыл алдын эскертүү берилип, муниципалдык жердеги келишимдин бүтүүсү маалымдалган. Бул аракетке каршы чыгып, соода түйүндөрдү албайбыз деген ишкерлер мэр менен жолукту. Талпылдаган баланын канаты чыкты, эптеп калган балдар иштет десеңиз, биз деле туруп эле өкмөткө баш ийебиз. Бул мамлекеттин жери, үй деле биздики эмес керек болсо. Эми 6 кичинекей 6 камакка тийишпей турсаңыз, жолдун нарпетине парсансын, биз сураса сүйүнөбүз. Донго мынандагыларды колго алыш кылабыз. Кичине эле жер мыналар заң кайып турса, анан кандай бизди алып таштайсыздар? Эми мынандай эже, атыңыз ким? Орунбек. Азыр коронавирус болуп турса, сөздү утурупчу. Сиз коронавирус насыбынча бардыңыз. Эч жака бармасак, чыкпасак. Азыр мындай болот. Оңой силер ушуга көнгөнсүңөр да үйдөн чыгып соода кылып, буналарды апарасыңар, базарда место беребиз жакшына. Базарга коесуңар. Бул жерде эми мына баардык мыйзам ченде иш алып кетебиз эже. Бул жерге мен алып келип алып бирөөгө берейин. Же бир мен соода кылайын деген оюм жок. Биз оңдотуп жакшына түздөп беребиз. Сүйлөп берем анда ырдай берем. Ырдай менен турсак, Эми бери карасаңыздар, мынакей биз алып атканда, временный деп алып атканда Долбоордун даярдалган чиймесин жергиликтүү жашоочулар жана шаар куруу кызматкерлери талкуулады. Аймактын категориясына жараша ойноо аянтчалары, суу шаркыратмалары эс алуучу аллея бар. Азырынча сметалык баасы аныктала элек. Акчасы көп кетет экен деп эми укстагылар эме кылды, бизди болушунча калтырган аракет кылдык. Жолдун ошо ордунда эле катат, буну же оживление менен тособуз, же болбосо ремонт кылып, обшивка кылып. Анан жолдун ошол эле бетинде, мына бетинде
Ол жерге мынандай звериный живой изгородь кылып, формадан эме кылып, мыналарды арчалары калат ол жерде. Олар буталып, ордуна мына астына мындай живой изгородьтер жасайбыз. Бизди колдоп койгула, биз оңдоп түздөп беребиз. Мен шаарда бир камакта койбойм, бир сотукта калбайм. Мен насип кылганча иштеп оңдоп берейин. Я сизге рахмат деш керек. Рахмат деш керек Жоқ, сизге. иштеп атканыңарга рахмат. Просто мына жерден биз Мага тийбей калгандарын оңдой бер. Қалай сенден сұранышта Майданат мені баяғы сөйлесең не болды кітеп бар қызыл кітеп бар ана мына жерден мектеп башталады ошонун ортолуна сен айтып жатсың мына 6-7 майда жанбыз ошол сенин ошол базарың ишке түшкүчө бизге мүмкүндүк берген убактылуу жаса десең бир формада кылалы кой десең бир формада кылалы өкмөткө биздин зыяныбыз жок адамбыз тартип болуш керек. Менин оюма койгондо мен мурунтан мэр болгондо мыналардын азыркы жерлерде грамм соттагы жер бербейт элем. Каланын инфраструктурасын жакшыртуу долбоору токтобойт, кезеги менен муниципалдык райондор көрктөндүрүлөт. Таштандыга толгон аймактарда өзгөчө өрт коопсуздугун алдын алууга мүмкүнчүлүк жок. Долбоордун негизги багыты калк коопсуздугу жана жашыл зонанын кеңейтилиши. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ. Впрочем, биз сизден суранып атабыз да. Биз сизден суранып да. Демек, Кел айтып сурадым. Сіздердің айтқан біз мына бардығы завод жердейінен ғана бір ғана гараж қалдық. Өздері жардам беріп атышат талайға тапсырып. Өздері алып атышат. İçindегі нәрселерді бардығын беріп, лөлілерге чек. Анан бұл сізді Қазір Беркинде жерге местер өзünday муниципалдык стоянка болот. Муниципалдык стоянка. өкілдер құрастарды. Балдар курушат, ошол ага баягы акчасын төлөп машинасын кое турган болушат. Машиналары барлар ошол Ошондой болот. Силер үйдүн ичи силердики, сырты муниципалдык жерлер да. Ошон үчүн баардыгына Анан мына үйлөрүбүз эски, мына көп трастарынан крышадан суу агат. Мында муздак суу дагы. Азыр мында бул үй силердики да. Ошон үчүн силер берген акча топтогула, мисалы Канча жардам бересиз? Силер канчалык, мисалы 100 сомго сыртын краскалатабыз десеңер, бизге канча кылдык? 30-70 Силер 70 сом бересиңер, биз эмесин. Крышаны оңдой турган болсо 30%-imiz беребиз. Краскаланга 50 келди. елік мен айтсам кесім іштеп қойды да Краскаланга Ben size ait otan bu, çoğundan sen ait otan bu 50%. Hasat 50%. жакшы краскалары бар, сапаттуу краскалары. Кийин өчпөй турган ошондой краска алгыла. Күндүзгү көрүнүшү мына түндөгү көрүнүшү. Силер сүрөткө чийгенде жакшына олор жасап келсе эле башкача Ya эми биз колдон келишинче өзү жасай турган кылып эле эме кылып чыга турган. буюрса биз деле өз ишибиз ушул болот. Көрүнүктүү эме болсо. Азыр бул эме да. Эскизный вариант. Анан проект айыр болгондо дагы алып келесиңер. Ооба, көрүп алышып Булардын баягы тендерден утулгандардын сунушу мындай болуп атат да. Берип калабыз да. Булар мына заборду көрдүңүз да, мына забордон мындай забор кетип атат. Ушул заборго 2 метр кирели дагы мынадан бирок ушундай да сунуштап атышат. Анан дагы бир эме ойлогонубуз биздин мына чекедеги мына озеление турат го, арчалар. Булар көп жылдыкта. Уже менин топ анан ошолордон калганы үчүн ошон үчүн ушул жактан келген. Мына жолду блок кылдырып атышат. баккал берсин. Бул баккал Ичи гана жасалат. 10 ордуна бизде эме бар, ачкын формаларын берип. Анан кийин ондай озеление жок жерлерге мындай эмелерди беребиз. Сирендин эмелеринин зап берип өзү эме болуп, жакшыналып эме болуп турат. Анан кийин хой эме бербедик. Арча улар уже чаң тартып чаңдалып калат экен. Ошон үчүн эме. Мына ошондо азыр мына жол турасы канча болду? Азыр фактически канча метр ошо? 2 метр жолу, 3 метр, 3 метр. 10 метр. 10 метр. Азыр 8, 2 метр болсо 10 болот. 10 метр чоңойтабыз, анан кийин 80 эме кетет, лоток. Анан 1 метр дагы озеление, мында дарактар кайра эме берген. Анан кийин 2,5 метр тротуар. Анан ондо да тендер авиация да биздагы. Анын астында мына эмелер болуш керек да, кеска керек да. Кес кандай кылабыз? Тез сол наркасы жатаканаларга кеткен да бул. Жок, эме ал иши деп. Кылбайсыңар алар жинде. Ошолор биз эме кылдырбай. Мына кокус азырма проект боюнча мен ойлодум эле нар жагына кире берсек, нар жак бирөөнүн жеке менчиги дейт. Анан мына бактаракта
Лучше мына жака кеңейтебиз деп атышат да, мына проектировщиктер. Анан булар азыр ал забордон сукансак 2 метр киргенгечи. Сиздики бар экен да мыналар. Кандай воздушный болсо жөнүнөн арка жылдырабыз. Подземный болсо кыйын болуп калат да. воздушный экен да. Воздушный болсо жылдырабыз. Болсо деп менен сурап коюңуз да кандай деп туруп. Жок, эми ошо болсо неме кылабыз да, 2 метрден арка жылдырабыз. Воздушный? Воздушный. Ошону айтып атам. Жылдырасыздар да? Ооба. Шаар үчүн эми. Шаар үчүн. 10 миллионго сатып алыпсыз. Азыр өзүңүз айтканда аз болгондо сатпайт эле. Бул сатылып алыптыр. Эме 2-3 метр нарасыңар шаар. Өзүңүз Шаар үчүн аны жок деп эмес. Эме телефон сан убакыт болсо баршы кетирет. мындай жылдырса Эме болду, стройка болду. Алгылай колуна эскертүүнү берип бузуп аштыртып коелар. Мыналарды бир тазалатып бар. Рахмат айтат. Мыналарды карачы бүт мына. Муунтуп калган адам жөн эле бир өтө эле кирип уктай турган жери болуп калды. Аны колун алып тазалап калабыз. Шуну да, бүт ачылат. Мына баягындай uzun бут навес кылып коебуз. Бир адам коюп койсо, муниципал стоянка бюджетте да акча түшө берет. Эме Садыр Жапаров кол койдук эми чоң бизнесмен болсок, ушул жерде ар бир үйдөн 4-5тен 20 адам эптеп тиричилик нан кылып жашабасак, жашыбыз өссө, 6 бала болсок, Россияга бара албасак, же чоң бизнесмен кылайын десек акча жок болсо, ушул жерде эптеп кичинекей кылып жаса десек жасайбыз, акта десек актайбыз. Жолду өзүбүз кылалы деп жанк талашсак анан бузабыз десеңиз, биз кайсы тиричиликти кылалы? Бар тиричиликчи мындай. Жок, эми биз жардам беребиз өзү. Жумушка жумушка мынанча кое турган, өзүбүздү эптеп алгыча. Мен ачуу катуу тийсе да айтам, алынат. Биз оңдойбуз, проектке кирди. 1 жылдан бери эскертүү берип атабыз, алынат. Мына проекттин бардык биз Западныйда да силерге окшоп чыккан, азыр рахмат айтып атышат. Бардык мынандай болуп оңдолуп атат. Бүт бардык биз силерге жасап эле беребиз. Анан эми тирчилик болсо, мына завод, фабрикалар ачылып атат, жаштарды ишке киргизебиз. Бардыгына жардам беребиз. Жок, туура түшүнүп атасыз. Бирок мынаны караң, биз ушул жерден 5-6 тел эми бар. Килеге мыналар турат, кызыл ките бар экен дейт. Бул эми чоң бизнесмендер убагында кылып койгон экен. А биз ушул эле катарыбызда, эгер сиз айтмакчы паркка мешать десек, биз деле алабыз дейтилик. Биз эч кимге мешать этип 5-6 эме тирчилик кылбасак, мына биздин катарыбызда мыналар турса заңкайып. Ошонун жанында көлөкөдө биз эптеп колубуздан кич актап, краскалап жакшылап отурсак, эми мына ушул кичинекей 6 мына 3 үйдүн ортосуна 6 алып койсоңуз кандай болор экен? Эгер мына келгендер турса, булар тирчилик кыла берсин. Биз 5-6 та адам болсок, ошо камактуулар булардан бир үйдүн акчасын кетирип жасадык. Бул деген Россияга барып канча жылдан бери топ бала чаканы көрбөй саргайып, ыйлагым эле келип атат. Топтоп келген акчаны кандай биз анан? Жок, мына ушуну коюп бериң дагы кичине. Кичине акчабыз жок дегенде чыксын, талаалап тапканыбыздан бир күндө келип бөлүп кайсыз. Бул жерде инфаркт болот, 200-700 канча акчаны койдук. Эл паспен акча чыккан деп туралы. Биздин мэрибиз жакшы эле, ушунчалык жакшы деп атат, кичине коюп бериң. Жок деп бир жыл коюп бериң, анан кийин эптеп акчаң чыкты, чыкпадыңбы? Талпылдаган баланын канаты чыкты, эптеп калган балдарын иштет десеңиз, биз деле туруп эле өкмөткө баш ийебиз. Бул мамлекеттин жери, үйдө эле биздики эмес керек болсо. Эми 6 та кичинекей 6 камакка тийишпей турсаңыз, жолдун нарпетине парсансын, биз сураса сүйүнөбүз. Домго мынандай кылып колго иш кылабыз. Кичине эле жер мыналар заң кайып турса, анан кандай бизди алып таштайсыздар? Эми мынандай эже, атыңыз ким? Орунбек. Азыр коронавирус болуп турса, сөздү утурупчу. Сиз коронавирустен насыбынча бардыңыз. Эч жака бармасак, чыкпасак. Мындай болот. Оңой силер ушуга көнгөнсүңөр да үйдөн чыгып соода кылып, муналарды апарасыңар, базардан место беребиз жакшына. Базарга коесуңар. Бул жерде эми мына бардык мыйзам ченде иш алып кетебиз эже. Бул жерге мен алып келип алып бирөөгө берейин, же бир мен соода кылайын деген оюм жок. Биз оңдотуп жакшына түздөп беребиз эже. Жок, базарга чыккан чоң оборот келет. Базарга жөн эле өзү темирди коюп калсаңыз кандай чыгабыз? 10-15 күндө алынат эже. Мен өткөндө ошода биз базарга чыкканга тыйының болсо чыгасыңбы? 2 жыл ушул жерде бир жыл коюп бериңиз. Коюлбайт эже. Калада жүрүм. Бир айда коюлбайт. 10 күндө башталат. Анан ушул катардагылар местасы жок эле калдык же, акчабыз кетти. Ошондо канча акчабыз кетти. Катардагычы.
ошондо бир место сеста бере алабыз. Базардан беребиз, сөзсүз беребиз. Базардан бергендер базардан кандай акчасы жок, кайсы жерге барат. Раса ходой местелер базардан баары эленген бербейт. О, чекеге апарып коет. Аерге ким барат? Аерде сүрөтүңү чакырып көрсөтсөң бизге келбейт. Баштуу адамга келет. Бизге эмне келет? Базар чекесинде акчаң жок болсо. Жакшы место занят болгон. Жок, занят эмес. Бузулуп атат. Ушул жакын эмне жок. Мен атайын келдим, 1 жыл мурда келгенмин. Азыр дагы айтып атам, алынат. Жасагыла десем, мына кварталныйга кетип жасагыла деп кылайын жасайбыз. Принциптен бош керек, оңолот, түздөлөт. Ана Западныйда 300'дө алдык, бардыгын тиричилик өтүп атат. Жок, сиз туп атасыз, алынат. Эмне үчүн мыналар заң кайтып ушунун катарында биз калдык. Биз алып барат эже. Биз деле мына өкмөткечи мына кичинекей дегенмен булардан көп төлөйбүз. Жылга договор муниципальный төктү. Жүгүрүп бар, ака, муниципальный договорду төгөбүз. Биз көбүрөөк акча төлөйбүз, сууга төлөйбүз, светке төлөйбүз, мусорго төлөйбүз. Мен күйүп атам, мен ыйланып келип атып, жаттаганым келип, жүрөм күйүп атам да. Кайсыз бу бакта жүрөдү? Эмнеге чоң булар деле биз деле адамдар. Ушул эле катарында турат мен. Жок, эми ушулар катарында турат. эми чоң магазин турат. Ошону араштырып эле жер. Биз договор кылганбыз. Ай сайын жылмамда быйылкы жылга төлөп келдик муниципалды. Кызыл Времени бир акча төлөп атабыз. Биз акча төлөп атабыз. Өкмөткө баш ийип атабыз. жок. Эми карасаңыздар, Мен турса айтып эми бери карасаңыздар, мынакей биз алып атканда, временный деп алып атканда ошондо да койгула десе кызыл китеп кылабыз да. Временный кылып туруп элдердин баарына биз деле эл төлөгөн акчаны төлөп атабыз. Анан булар кирейт жолдун ортосунда турат, анан кичинекей немелер калып атат. Ушулардын катарында турат да. Ушулардын катарында турат да. Башка жол чекет документ бар. Чурка калчу. Меники аны. Жок, эмне магазинде кимдики бар? Бар. Ким кабактасын? Алан этет. Жок, мына жердеги жакында болсо. Бар. Магазинде Бар, документ бар. Договор кылганбыз быйылкы жылга дагы. Бар, документ кылганбыз. Договорда депойгун ал деген кимисиники менчик кызыл китеп болсо биз тие албайбыз, ал эмеде каралган. Жок, эми ошол кызыл китеп Ошонун катарында турат. түзгөндө милдеттеме хакка милдеттеме эскертүүлөрүн алынат деген да. жок, ал милдеттемесине Бирок ушунун катарында биз зыян Жок, азыр мына жергечи. Эме, мына жердечи. Мына документ алып кетти, документ кичинелерди алгандар кайра чыгып көчкөндөр куруп эме болот. Бузуп алып койду эле коюш сатылып атат. Асты алынат. Анан эми бизге кичине место бере аласың, каалай мен бакырбайм деле. Ошондой жок, эми кеп бакырган бар. Эч кимдики калтырган жок, мынталай бер. Жок, бизден сураны же биз муналардын катарында сүйлөштүгечелер эме кылат. Мен азыр силерге жакшы көрүнүп калат десем жакшы көрөсүңөр. Мен ошон үчүн катуу ачуу тийсе дагы алынат деп айтам. Болду, алынат деле, болду. Жок, муналар алмайча биз кандайлар сурады Зеление деди. Болду, анан мен буларды токтотуп коюм дечи. Мына эми мына калайдын оозунан уккандан кийин Эми отделение болгондо ошончо жердин бар тең биздин Уксаңыз эми оптовойду дагы ошол жерге коебуз. Кокусу оптовойдон алам десеңиз, ал жерге дагы навестер курулат. Бул менин оюм. Биз мына шаардык мэрия кыла турган иштерди кылып өкмөткө ошол жерди трансформацияга бердик. Өкмөттү көрүп атасыңар эми мына алмашып, бийлик мына ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип калып атат кээде. Мен ойлогон нерсе да кечирээк болуп калып атат. Анан кече мына массалык маалымат каражаттарынан көрдүңөр, $10 миллион кол койду. 4 миллиону Сулайман Того, маданият министри. 6 миллион ошо базарды инфраструктурасын оңдоп, жакшына кылып, баягы Турциядагыдай, башка жактагыдай жакшына базар кылайын. Центральный базарды кетиресиңер. Центральный базарды дагы мыналарга окшоп көпчүлүгү жеке менчик. Аларга акча беребиз, улуттук колоретте баягындай этно базар кылабыз. Ортосу баягы турат го, илгеркидей жол ачылат дагы. Ал жерден адамдар кеңири басат. Ошону айтып атам, мына жердегилер барып, сиз колдоңуз эже биздин набор. Болуп турбу? Жакшы эле түзүп эле отурасыз. Турмуш жакшы экен. Отурбу, мына место берем эжелер. Таштап койбойм, абжеме жардам берем мына. Отурбу. Анан көрөк силер бизди колдогула, жакшы батаңарды бергиле. Отурбу, анан биз деле Кудайдын пендесибиз да. Ушинтип иш кылайлы десек эле ар ким урушу берсе, кайы берсе, анан каяктан эже көңүлүбүз көтөрүлөт. Ошол мен Кыргызстан өнүк Бизди колдоп койгула, биз оңдоп түздөп берем эже. Мен
мен шаарда бир Талайга камакта ишенбей, койбойм, бир балдарга сотукта ишенбей. калбай, мен насип кылганча иштеп оңдоп берейин. Я сизге рахмат өз керек, рахмат өз керек Жоқ, сизге. иштеп атканыңарга рахмат. Просто мына жерден биз Мага тийбей калгандарын оңдой бер. Қалай сенден сұранышта Майдан мені баягы сүйлөсөң не болду китеп бар кызыл китеп бар ана мына жерден мектеп башталат ушунун ортолуна сен айтканча мына 6-7 майда жамбыз ошол сенин ошол базарың ишке түшкүчө бизге мүмкүндүк берген убактылуу жаса десең бир формада кылалы кой десең бир формада кылалы өкмөткө биз зыяныбыз жок адамбыз го Тартип болуш керек. Менин оюма койгондо мен мурунтан мэр болгондо мыналардын азыркы жерлерде грамм соттагы жер бербейт элем. Азыр мен аябай кыйналдым, мына күндө процессте сотуна больницанын ичине кирип кетти, уже мектептердин балдар ойной турган жайларын уже бере башташыптыр. Мына күндө сөгүшүп атам мына балдар менен, службалар менен. Домдордун үстүндө эле калтыратыңар дагы бир жылдан кийин иштеге калбай эмес экен. канча налог төлө десе төлөй эле келет да эч калтырбай Налог иштетип атсаңар төлөдүңөр. ооба төлөйбүз Эми сууга силердин налогуңар тиричилик өтө. зыяныбыз жок адамбыз да ошого кичине времени коюп бердим мейли кийин жай айлашкандан кийин барабыз жай качканда мына сон иштедиңиз базардан жер беребиз. Аяққа шейін кім жетеді, қанша жетеді?